тартибиндеги 13 маселе саламаттык сактоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демиргечи Сайтбек кызы Аида, Култаева Талиева, баяндамачы Сайтбек кызы Аида. Анда сөз сизге берилет. Рахмат, урматтуу Сүйүнбек Абдылдаевич, саламатсыздар урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлери маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору сунушталат. Мыйзам долбоору саламаттык сактоо тармагында ишмердүүлүктү талдоо боюнча биздин ошо 1 жылдык ишмердүүлүгүбүздүн жыйынтыгы деп айтсак болот. Бул мыйзам долбоору менен кылмыш жаза, укук бузуулар жөнүндө кодекстерге жана 4 мыйзамдарга, анын ичинде лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө, ишкердик субъекттердин текшерүүлөрдү жүргүзүүнү тартип жөнүндө, жарандардын саламаттыгы сактоо жөнүндө жана дары каражаттарын жүгүртүү жөнүндө өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Бул долбоордун максаты жана милдети саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын оптималдаштыруу, өркүндөтүү жана медициналык кызматтардын айрым түрлөрү көрсөтүүнү эреже бузуулар үчүн жазаны каталдаштырууну киргизүү. Анткени 2023 жылы менин атыма мыйзамсыз медициналык стоматологиялык кызматтарын көрсөтүү, анын ичинде медициналык билими жок адамдар тарабынан пластикалык операциялар, дары-дармек каражаттары ачык сатуу, ошондой эле курамына дары-дармек каражаттарын сактоо эрежелерин сактабастык психотроптук каражаттарды кирген дары-дармек жөнүндө 82 билдирүү келип түшкөн. Бул биздин жарандардын ден соолугуна олуттуу зыяндык алып келгенин билдирет. Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын протоколунун тапшырмасы менен жеке медициналык клиникаларды, косметологиялык кабинеттерди, салондорду, жеке медициналык жана стоматологиялык клиникаларды текшерүүнү жүргүзүүнү тапшырылган. Жыйынтыгында медициналык ишти мыйзамсыз жүзүгө ашыруу фактылары жана контрабандалык медициналык буюмдарды мыйзамсыз сатып алуу, жүгүртүү фактылары аныкталган. Текшерүүгө бардыгы болуп 626 ишкердик субъекттерди камтылган. Алардын ичинде медициналык жана фармацевтик иш жүргүзүүгө лицензиясы бар 410 субъект, лицензиясыз 216 субъект түзүлгөн. Ошондой эле 251 ишмердик субъектиге карата жалпы суммасы 1 449 000 сом айып пул салынган. 332 субъекттин иши токтотулуп, 256 санитардык буйрук берилген. Аныкталган бузуулардын негизги себеби колдонууга ченемдер эскертүү берүүгө же айып салууга гана мүмкүндүк берет. Мында айыптын суммасы жеке жактары үчүн 7 000 сом түзгөн жана юридикалык жактары үчүн 23 000 сом гана түзөт. Ушул мыйзам долбоору менен айыптардын суммасын биз жогорулатууну сунуштап жатабыз. Бул мыйзам талаптарды бузуудан же саламаттык сактоонун мыйзамсыз иш-аракеттери улам санкцияларды тобокелдиктерге жана кесепеттерди шайкеш келтирүү зарылчылыгына байланыштуу. Бул мыйзам долбоорун макулдашуу учурунда экономика жана коммерциялык министрлик тарабынан да айтылган